Мукамедиев сенсиңби? Алипбеков сен, класс жетекчиси болсуңбу? Так, оğlum айкала, кимдин үстөмдүк кылып, кимдин сабагын. Ал эми бизге туура эмес, үстө сүйлөп коюп, өзүнүн характерин көрсөткөн. Ошон үчүн сабактардан кийин мектептин артына алып барып сабак болгондо бир аз сабак. Качан туура эмес сүйлөгөн үчүн адамды сабак салды, Доком элден өзгөчөсүңбү? Жок. Кемде бандитсиңерби? Жок. Негизи жигиттер мага туура эмес. Өзүңөрдүн алсызга үстөмдүк көрсөтүп, только алсыздык болгон керек. Негиз деген бул жаман иш. Өзү башыман өткөн канча деген тааныштарым, жаштар менен колония болуп, азыр сонун күнүгө токтоп. Мунун баары негизи жаман алып барат да, үстөмдүк көрсөтүч. Сен ал адамдан өзгөчө эмессиң, сен ошол адамсың. Азыр да сен окуушулар керек, Кыргызстанда окууга, керек болсо чет өлкөлөргө барып окууга. Азыр сен эч кимди сыйып, күч менен ала албайсың. Сен жөн эле ал кишини коркутасың. Азыр сен ага сыйып, өзүңдүн билимиңер менен алышың керек. Өзүңөр биринчиден өзүңдү сыйласаң, башкалар сени сыйлайт. Ошондуктан азырдан азыр өзүңөрдү сыйлап, туура жолго түшүп жигиттер. Мунун баары жаман. Мен да башыман өткөн, мен да билем. Бирөөнүн үстөмдүк көрсөтүү бул эч качан жакшылык алып келген эмес. Эч качан бирөөнүн үстөмдүк көрсөтүү бул жакшылык алып келбейт жигиттер. Сен айтарым ошол. Азырда да өлүм булат. Ал бала менен сен наоборот ынтымакта болушуңар керек. Отличный то да тежегиңер ал баланы. Билдирсе билбесиңер ошондон сурагыла. Бирөөнүн үстөмдүк көрсөтсөңөр, сен эч качан чоң иш болбойсуң. Бул иштин эки эле жолу. Же өлүм, же түрмө. Ушул иш менен аягына чейин бара билесиң. Ошондуктан азыркыдан эсиңерге келе жигиттер. Мунун баары жаман ишин кыйлап келет. Үстөмдүк көрсөтүү эч качан жакшылык алып келчү эмес.